Instagram'dan шилтеме жиберип, аялдын 171 миң сомун алып койгон. Бишкек мэриясы кечээ күнгү тайгакта 4 автобус кырсыктаганын айтты. Жапаров: бензиндин литринен алынган 1 сомго жайлоолорго чейин жол салынат. Татарстан: Казандагы турак үйлөргө дрон тийди, аэропорт ишин убактылуу токтотту. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Казан шаарындагы турак үйлөргө дрон тийди. 21 декабрда эртең менен Орусиянын Казан шаарындагы турак үйлөргө дрон тийип өрт чыкканын мэрия билдирди. Мэриянын маалыматына караганда Казандын 3 райондорунда дрондордон улам өрт чыккан. Дрондор Лазурное Небеса, Манхэттен турак жай комплекстерине 4 кабаттуу үйгө уранган. Жалпысынан 8 учур катталган, алардын 6 турак үйлөргө тийген. Алгачкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жок деп билдирет. Премиум класстагы 37 кабаттуу Лазурное Небеса турак жай комплекси 2 дронун чабуулуна кабылган. Бул тууралуу видео шот Telegram каналы аркылуу жарыяланды. Үйдүн айланасы курчоого алынды. Жашоочулар тепкич аркылуу эвакуацияланып, убактылуу жайлар жана ысык тамак аш менен камсыздалган. Өрттүн аянты 120 чарчы метрди түзөт. Аны өчүрүү иштери уланууда. Ошондой эле Астра агенттиги жергиликтүү тургундардын маалыматына таянып 4 кабаттуу үйдө дрондордун урунгандан кийин өрт чыкканын билдирди. Дагы бир дрон Манхэттен турак жай комплексине келип тийген. Шот өз булагына шилтеме берип, 3 адамдын сынган айнектерден жаракат алганын жазды. Казанын үстүндө дрондордун учуп жүргөнү, алардын сыныктары тууралуу видеолор жарыяланды. Казан жана Ижевск аэропорттору ишин убактылуу токтотту. Учактарды кабыл алуу жана жөнөтүү жүргүзүлбөйт. Айрым мектептер менен коллеждерден окуучулар эвакуацияланып, соода борборлору жабылган. Булак Азаттык. Летит. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Instagram'dan шилтеме жиберип, аялдын 171 миң сомун алып койгон. Талас облусундагы Манас районунун тургуну Instagram'да бейтаныш адамдан келген шилтемени басып, электрондук капчыгынан 171 миң 500 сомун алдырган. Манас Риптин басма сөз кызматы билдиргендей, кылмыштын бети ачылган. 40 жаштагы жергиликтүү аял арыз менен милицияга кайрылган. Ал арызында Instagram социалдык тармагынан бейтаныш бала акча утуп алууга мүмкүн экендиги белгиленген шилтеме жөнөткөнүн билдирген. Ошол шилтемени басып келген соң анын наамына катталган электрондук капчыгынан 171 миң 500 сом акча каражатын насыя катары каттоого тургузуп алып, акчаны башка тарапка которуп кеткенин жазган. Кылмыш ишине шектүү катары 1992-жылы туулган жаран алып, Манас Рипке алынып келинген. Шектүү жаран арыз ээсинин электрондук капчыгынан которуп алган акчаны Ош шаарынан криптовалюта сатып алууга которгону белгилүү болгон. Жабырлануучунун акчасы толугу менен өзүнө кайтарылып берилди. Булак Серепкежи. ЖМК. Германиядагы терактыдан 11 адам каза таап, 80 киши жаракат алды. Магдебургдагы Рождестволук жарманкеде болгон теракттын кесепетинен кеминде 11 адам каза болуп, 60-тан 80ге чейин адам жаракат алды. Унаанын айдоочусу топтолуп турган адамдарды сүзүп кеткен. Welt басылмасы боюнча айдоочу 1974-жылы туулган Сауд Аравиясынын жараны болгон. Седук Детук гезити өз булактарына таянуу менен билдиргендей, шектүү 2016-жылы качкын деп таанылган. Саксония Анхальт федералдык штатынын премьер-министри Райнер Хазеллов 2 адам каза болгонун, алардын бири кичинекей бала экенин айтууда.
Депутат Айгида Исатбек кызынын атасы көз жумду. Бүгүн 21 декабрда 54 жаш курагында Шоңкоев Исатбек Төлөгонович жогорку кеңештин депутаты Айгида Исатбек кызынын атасы көз жумду. Ал 1970-жылы жарыкка келген. Артында 3 баласы калды. Маркум 22 декабрда саат 11:00 Бишкек шаарынын Репин көчөсү номер 259 дарегинде акыркы сапарга узатылат. Казан шаарында Украинанын дрону 40 кабаттуу үйдө келип сүздү. Бүгүн 21 декабрда Казан шаарына Украинанын учкутсуз учуучу аппараттары чабуул жасап, бир дрон көп кабаттуу үйдө сүздү. Мындай видео Telegram каналдарга жарыяланды. Кол салган дрондордун бири Патрис Лумумба көчөсүндөгү 40 кабаттуу турак жайдын ичине учуп кирген. Элиталык турак жай комплексинин тургундары эвакуацияланууда. Имараттын айнек фасады жабыркаган, жакынкы жолдор жабык. Окуя болгон жерде коопсуздук күчтөрү иштеп жатат. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Жапаров бензиндин литринен алынган 1 сомго жайлоолорго чейин жол салынат. Бензин менен дизелдин литринен 1 сомдон алып, ошол акчага жайлоолорго чейинки жолдорду асфальттайбыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 3-элдик курултайдын делегаттарынын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Солярка менен бензиндин ар бир литринен 1 сомдон кармалат. Каражат фондко түшөт. Ал фонд аркылуу өлкө боюнча бардык жолдор жасалып, аялдарга эле эмес, жайлоолорго чейин жеткиребиз, деди Жапаров. Өлкө башчы бул каражаттан фонддо иштегендердин маянасына, техникасына коротулбай турганын кошумчалады. Ошондой эле ал бул жолду ким көп пайдаланса, ошол көбүрөөк төлөй тургандыгын ыкма экенин белгиледи. Бирөө 100 чакырым жүрөт, башкасы аз айдайт. Ошол жолдо көп жүргөндөр асфальтты бузуп жатат да, деди өлкө башчы. Бишкек мэриясы кечээ күнгү тайгакта 4 автобус кырсыктаганын айтты. Кечээ 20 декабрь күнү Бишкек шаарында болгон аба ырайына байланыштуу автобустардын катышуусунда 5 жол кырсыгы болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. 20 декабрда Бишкек шаарында аба ырайына байланыштуу 5 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 4 муниципалдык автобус жолдон чыгып кеткен. Бир учурда жеңил унаа муниципалдык автобусту сүзгөн. Жеңил унаанын айдоочусу күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттенди. Белгилей кетсек, 4 автобус эч кандай техникалык зыянга учураган эмес жана бүгүнкү күндө кадимки режимде шаардыктарды тейлеп жатат.